Foto kapkanımda aldım. Bayımca жақсы тұр эми, мен кеттим. Өмүрбек ага ар күнү дүрбүсүн алып жолго чыгууга камынат. Анткени аны узак жол күтүп турат. Корукчунун иши оңой жана жеңил эмес. Күндүн аптаптуу ысыгында, ызгардуу сугунда асказуу аралап жаныбарларды коргоого алуу. Биздин 9 кылжабыз ылдый түшүп калат. Бүгүн погода кичине чыкыроон, суугураак болгонго жараша эртерээк жайылып баштады. Алар жүрүп отуруп азыр төө куйруктун башына түшөт. Бул кылжаларыбыз 10-15 күндөн бери ушул жерде байырылап жүрүшөт. Биристи ошол аюуларды көбөйтүш үчүн бул болгон экологияны сакташ керек да. Пищевой базасы, алардын пищевой базасын сакташ керек. Алардын пищевой базасы жанагы аркарлар. Анан үчүн бүт бул экология сепичке да. Бирөө үзүлсө бүт ыдырайт. Мисалы үчүн бу чөптөн бери, чөптүн арасында курттан бери ошону коргош керек да. Себеби ортосунан эле бир жаныбар жоголуп кетсе, аны жечүү жаныбар жоголот. Анан аны жечүү болуп отуруп, анан бул экология багы сепичкадай бутурап үзүлүп жок болот да. Ошон үчүн баардыгын чөптөн баштап ореке фауна, флора деп коет. Ушулардын баарын коргосо, анан ошондой экологиянын жана биз көбөйтөбүз, сактайбыз деп аткандарды максатына жетебиз да. Дерлик 23 жыл корукчу болуп иштеп, жаныбарлардын жатагынан бери жакшы билген Өмүрбек ага бүркүт бир жылы күнгөй бетке, экинчи жылы тескей бетке жумуртка басаарын айтат. Бала кезден бери жаратылышка жан тартып, мезгил өтүп, корукчу болуп калганына канеет кылат. Келсек, бүт аюу келип талкалап кеттир. Былтыр тиги эшек-арта кордонубузду талкалап кетти эле. Андан кийин уже кирер алдында келип, анан муну талкалап кетти да. Мына издеринин баары, мына таянган издери бүт. Эшигинен дагы бул бир жолу эле кирген эмес, ар жагынан кирип талкалап ичинде жүрүп, андан кийин кайра келген мына морок жерден асылып калып, бияк жакта издери тутмалап отуруп, анан баарын мына сындырып, анан кирген да. Кирип тиги терезелердин баарын талкалап, бул тенете чынылардын баары, идиштердин баары ошондон талкаланган. Бул талкалаганда аябай жакшы көрөт экен да. Мондай морлорду кулатып түшүп алып, буларды бул чыйтат экен. Эми жаратылыштын эмес да, ал жаныбар өзү ошондой жаралган нерсе да. Биз ага наоборот ушинтип келип талкалап кетип атса сүйүнөбүз. Дал ушул вагон корукчулардын келип тыныгуусу, ушул жактан тыныгып, тегерек четке байкоо жүргүзөт экен. Бул жакта ушул аюу келип, ушул жакты талкалап, терезелеринин баарын кеткен учурларды корукчулар байкап келишет. Бул корукчулар үчүн кооптуу деле эмес, анткени 94-жылдан бери аюу сейрек кездешүүчү жаныбар катары эсептелип калган экен. 4 жылда аюунун жайылып, өсүп атканын байкаса болот дейт. Бул жактан эшиктен кирип, тегерек четтин баарын, идиш аягын баарын жанчып, анан ушул терезеден асылып туруп, ары карай чыгып кетет экен. Корукчунун баамдоосунда аюуда жоголуп бараткан жаныбарлардын катарында болуп келген. Бирок кийинки кездери аюу үйгө чейин келип, этекке түшкөнү, анын көбөйүп жатканынан кабар берет дешет. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аяр мамиле жасоо, өзгөчө туут мезгилинде ит куштардан коргоо корукчулардын негизги жумушу. Сейрек кездешүүчү ак илбирске да каргы салынып, азыр алардын болжолдуу саны 30дан ашкан маалы. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касьянов, Мадина Бакирова, Жетөгүз району.